Кудайдын чакырыгы 14 декабрь. Ыйса акылдуу жана акылсыз куруучу тууралуу айтып бергени бар. Ал экөө үй курушат. Акылдуусу таштын үстүнө курат, акылсызы кумдун үстүнө курат. Сыртынан караганда ал эки үйдүн эч айырмасы жоктой. Бирок шамал уруп, бороондор болуп, суулар ташкындаганда сыртынан айырмасы жоктой көрүнгөн эки үй эки башка тагдырга туш болот. Кумдун үстүнө курулган үй албетте кулайт жана анын кулоосу өтө зор болот. Ал эми таштын үстүнө курулган үй зыңкыйып тура берет. Бороонго ал туруштук бере алат, анткени анын негизи таш. Бул үлгү насаат үйдү мисал кылып биздин жаныбыздын акыбалын сүрөттөйт. Кумдун үстүнө куруу бул туруксуз нерсенин үстүнө, сезимдерге, адамдык ойлорго, байлыкка, ийгиликке куруу. Мунун баары бүгүн бар, эртең жок. Дүйнөдө бир жагынан кыйкырат, өзүң үчүн бир жаша. Сен эч кимге карыз эмессиң. Эң негизгиси жашоодон бардыгын ал, жырга. Бирок оору келгенде, жалгыздык келгенде, жоготуу, кризис келгенде негизи коңдай болуп агып кетет. Ал эми ташка куруу бул Кудайдын негизине, Кудайдын сөзүнө куруу. Акылдуу куруучу угуп эле койгон эмес, укканын жашоого киргизген адам. Ал үйүн сыйынууга, тобо кылууга, Кудайга тил алчаактыкка, сүйүүгө курат. Ооба, ташка куруу убакыт, эмгек талап кылат. Бирок бул бекем жана ишеничтүү негиз. Эч кандай бороон чапкын ала албайт. Жашообуздагы ар кандай кыйынчылыктар биздин негизибизди текшерет, сынайт. Жүрөктө боштук болсо, кулайсың. Ал эми жүрөктө Кудай болсо, сыноолор да кийинки баскычка чыкканга жардам берет. Биздин жашообузда шашкалактоо азыраак болуп, ойлонуп кадам таштоо көбүрөөк болсун. Кумга караганда таш болсун. Адамдыкка караганда Кудайдыкы көбүрөөк болсун. Ошондо эч кандай бороон негизибизди козголто албайт.